Abdulla aka! Ow! Abdulla aka! Ow! Barmısın? Kime? İçkeride okşayt. Köçöt satam dep özü yok. Aleyküm assalam. Abdulla aka kandaysiz, жақсысыз? Жақсы ekan. Дамдысызбы? Rahmat. Ого, жаман салқын ғой. Bu yerda ne köçöt сақтап отырсызбы? Эме Түркиядан келген көчөттөрдү ушундай +2 градуста ушундай холодильникте сактап туруп, бул көчөттөрдү биз адамдар узак мөөнөт эгип алсын деп ушундай шарттарды жаратып атабыз да. Бул көчөттөрдү 30-июньга чейин отургузса боло берет. 30-июнь. Дай бир жарым ай барбы? Да бир жарым ай беймарал отургуза бересиңер. Мен о көчөт сезон уже өттү, жалбырак чыгарып күн ысып кетти деп жүрсөм, эми кийген турбайбы сезон? Эми келди да сезон. Жакшы. Бул канча түрү бар эми бул жерде көчөттүн? Бул жерде көчөттүн 7 түрү бар. Эң основной бизде гилестер бар. Ысык жака дагы, суук жака, ортоңку зоналарга дагы гилес бар. Анан кийин жакшы алмуруттун сорттору бар. Алма, слива, хурма, анан нектарин бар. Анан шабдалы бар. Шабдалы. Аябай сонун сортторун алып келгенбиз. Анан мынабы көрсөң, мына көчөттөр күнү бүгүнкүдөй турат да мына. Эмелерди көрүүчүлөргө бир катар көрсөтүп коелу эми, а? Мына уктап атат. Кадимкидей мынабы бүчүрлөр уктап атат. Буну адамдар алып барып туруп отургузгандан кийин жерге, анан кийин булар өнүп, өсүп баштайт. Азыр эми сыртта күн жылуу болуп калды да. Кандай болот? Сразу сугарыш керекпи? Кандай болот эми? Буга эми мынандай ошол кандай отургузсаң, ошондой эле отургузасың. Жазда отургузгандай, мисалы үчүн марттагыдай, февралдагыдай кылып эле отургузуп эле бир челек эле суу берилет. Анан күткөндөн кийин мына уже жалбырактарын чыгарып баштагандан кийин анан кийин сууга койсо боло берет. Анан мына Туркияда көчөттөрдү эми эгип баштады да. Эмиби? Эми эгип баштады. Ал жерде мындай экен да, жер кызыбайынча көчөт экпейт экен да. Биринчи жер кызыш керек экен, анан кийин көчөт эгилет экен. Ошондо анан кийин ошол көчөттүн келечеги жакшы болот экен. Бизде болсо мындай бир өзүбүзгө бир баягындай жазылбаган бир мыйзамдарды киргизип алганбыз. Көчөттү сөзсүз түрдө ошол же мартта же февралда отургуз керек деп. Жок, андай эмес. Мына ушул Куда кааласа Борбор Азия багбандар биримдиги Бак Дөөлөт фирмасы, Бак Дөөлөт фирма бул менин фирмам, Абдулла Ташиевичтики. Мына ушул биздин фирма силерди дайыма ушул көчөт менен обеспечить этет, туугандар. Менин номерим 0550 20 0007. Түз өзүмө кайрыла бериңиздер. Канча көчөт алсаңыздар бардыгына кепилдик беребиз. Өсүшүнө, өнүшүнө, түшүн беришине, сортунун чыгышына биз кепилдик беребиз. Өтө сонун. Эми көпчүлүгүнө бул көчөттөрдүн баалары кызык болуп атса керек, Абдулла ака. Баалары кандай болду? Баалары ушул 435 сомдон берип атабыз азыр. 435 сом. 435 сомдон. Эгерде баягындай алмурут, алма, анан кийин көп баягындай эгип алам дей тургандар болсо, биз ал кишилерге бир аз арзандатып бере алабыз. Бир аз кичине арзан болот. Жакшы, көп жерге эге турган болсо, скидкалары болот экен, а? Скидкалары болот. Анан эми ар бир көчөттөрдүн мына ушундай галстукчан көчөттөрү бар экен да, булар эми сертификаттары болсо керек, э? Сертификат, качество, фитосанитариясы, анан кийин ушул сорттун чыгышына бардык ушул кепилдиги менен. Эргене фиданчылык менен иштейбиз биз. Кыргызстан боюнча эң сапаттуу көчөттөр ушул Эргенеден чыгат. Турцияда дагы номер 1. Мына ким эгерде ушул бирканы окуп кала турган болсо, ушул Эргене фиданчылык дегенде коркпой ала берсин. Булардын 6 звездочкасы бар. Максималдуу 6 звездочка. Ушул Туркия боюнча номер 1. Булар бир жылда 10 миллион көчөт чыгарып туруп, бизден дагы башка мамлекеттерге сата берет. Азыр Өзбекстанга эми көчөттөр келип, адамдар эми эге баштады да. Биздикилерде ушундай бир түшүнүк пайда болуп калыптыр. Мен көчөттү баягы жамгыр жаап атканда эгишим керек, тигил бул. Андай эмес, туугандар. Көчөттөрдүн бардыгы мына ушул көзүңөр көрүп турган көчөттөрдүн бардыгы уктап атат. Силер алып барып отургузгандан кийин, бир жумадан кийин, эң акыры болсо 15 күндө ойгонот дагы. Кадимкидей силерге кийинки жылкыга гүлдөп түшүн берет ушулар. Алгыла, отургузгула. Мына туугандар, Кыргызстандын, Өзбекстандын, анан Тажикстандын көчөтүн отургузуп атасыздар. 10 жылда түшүн берип атат. Анан кийин жанагы түшүмдү же бирөөгө көрсөтө албайсың да. Баягынын же селекциясы жок, же болбосо аркасында бир
мындай турган фирмасы жок. А бул көчөттөрдүн бардыгы дүйнө жүзүндө эң жакшы сатыла турган сорттордон да булар. Мына Кокон Гластан Фриско деген бар, Эрли Лори, Реал Тиаго, Кордия, Регина, Кармен деген сорттор бар бизде. Бүт эле жанагы Азияга чыга турган экспорт полностью Кытайга экспорт боло турган. Анан кийин плюс 38ге чейинки чоң гилас, $10 сатыла турган гиластар да булар. Мына алмуруттун сорттору бар, мисалы үчүн алмурут 1 килограммы эң арзан сатылганда ордунан $1 сатылат. 1 гектарга отургуза турган болсоңуздар, эң аз түшүн бергенде 50 тонна түшүн берет да. Ар бири уже 7-8 жылы ар бири 50 килограммдан түшүн берип калат. 50 тонна алмурутту $50,000 сатасыз дагы, 1 жыл ошонун акчасын жеп жата бересиз. Эч жакка барыштын кереги жок, кыйналыштын кереги жок. Мына бизде ушундай бир, анан кийин биз мына Түркияга балдарды жумушка да жөнөтүп атабыз да, 3 айга. 3 айга барат, кадимкидей биздин партнерлордун багында иштейт. Мына ушул көчөттөргө азот берет, фосфор берет, калий берет, ушул көчөттөрдүн илдеттерин сакайтырат, суу коет, карайт, ошондой кылып айлык алып келет, $850. Анан 3 ай топтоп келет деген. Ооба, тажрыйба, 3 айлык тажрыйба. Бул деген $850 bir айлык эч нерсе эмес. Бул жерде булар $850,000 тажрыйба топтоп келет. Тажрыйба эң негизгиси. Эң негизгиси ошол да. Ошол азыр бизден сурап атат балдар, 10,000, 20,000, 30,000 бала бата турган жер таап келдик. Ал жерде мисалы үчүн Түркиянын өзүндө 50 миллион гектар бак бар экен. Эми бирден бала иштеткенде 50 миллион бала жөнөтүш керек да. А биздин 10,000, 30,000, 40,000, 100,000 бала бир чекесинде эле калып кетет. Бир чекесинде эле. Ооба, барыш керек, ошону үйрөнүш керек, тажрыйба алып келип туруп, анан кийин мына көчөттөрдөн отургузуп туруп, достойный жашаш керек да. Кыйналбай жашаш керек адам. Бактик, бак сени багат деңиз да. Ооба. Эгерде мисалы үчүн 1 жылдык планың болсо, будай септейт. Анан кийин эгерде сенин бир өмүрлүк планың болсо бактик дейт, эгерде түбөлүктү кааласаң балаң окут дейт да. Мына азыр балдарды да окутуш керек, и бак да кылыш керек да. Азыр мына арпадан эмне пайда калып атат? Арпа тоок эле жем болуп атат. Будай эмне болуп атат? Анан көрөктө мына 20 сотик жерге ушудан 200 алмурут эгип койсо, ар бири 50 килограммдан бере турган болсо, элестетип көр, 10 тонна алмурут сатат. $10,000, $10,000 менен 10 студенттин бага берет да. Ойбой. Ошого нерселерди элге жеткирүүгө мына ол силердин салымыңар аябай көп да. Мына Атакулга Алла ыраазы болсун. Атакул жаңы баштаганда, биз дагы жаңы баштаганбыз. Бакты, ошол биздин биогумузду бар жокту өзү реклама кылып берип жүрдү да. Мына ошол бардыңыздар, ушул каналга подписка болуңуздар, бөлүшкүлө ушул информацияны, жалпы кыргыз элине жетсин. Азыр биздин көчөттөр мына Ошто, Жаңалайда. Келсеңиздер, мына Азамат деген иним турат. Азамат келип кой. Азамат аканын кампасына келе берет. Кампасына келе берет. Азамат номериңди да айтып койгуну көп. 998 688 310. Анан ушул эле көчөттөр Нокенди билесиңер да? Момбековда ошо жазы деген айылда Какен ата деген кафе бар, ошонун аркасында холодильникте. Ушул эле көчөттөр Таласта Бакай атада Ернис фасоль деген жигитибиз бар, фасоль алган. Чоң складта ошол жерде холодильникте бар. Ал жерде алмурут бар, алма, шапталы, слива, бардык түрлөрү бар. И Нокенде дагы ошондой ассортимент, бул жактагы. Тугандарым, мына чоң алайлыктарым, алайлыктарым, каракулжалыктарым, мына менин баягы кара койлуктарым, менин баягы мындай жаз кечирак келген жердеги адамдар силерге келгиле, силерге аябай сонун кызыл алмаларым бар. Кып-кызыл. Кызыл алма? Кызыл алма. Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Scarlet Super деген шундай сонун алмалар бар. Дүйнө жүзүндө номер 1. Первый десяткада турат сатылыш боюнча. 1 гектар айдап алса, 50 тонна алма сатса, 100 сомдон өзү Наманганга алып түшүп кетишет. 5 миллион акчаны ким берет, 1 жылда? А болгону бул көчөттөрүбүздүн несі жакшы? Быйыл отургуздуңбу, кийинки жылы көчөт сага түшүм бере берет. Мөмө бере берет. Ушул мисалы үчүн алма 25 жыл иштейт. Эң аз иштегени бул шапталы 13 жыл иштейт. 13 жыл. Бадам, фундуктар булар 100дөн нарака иштейт. Бизде мисте көчөт бар, бирөөсү $25. 1 гектарды полный бак кылыш үчүн, мисте бак кылыш үчүн. $25,000 кетет. Зато 4-жылы түшүм бере баштайт дагы жанагы
10 жылда ошо ар бир 10 килограммдан берип калат. Ар бир дарак 10 килограммдан киреше алып келип калат да. Бул деген 6 миллион 600 миң сом киреше берип калат ошол. Жылына? Жылына. Эми бизде азыр Кыргызстанда мисалы үчүн башка жерлерге барып жалдырап жашай турган немеде эмеспиз. Мына бизде 4 миллион гектар жер бар. 4 миллион гектар жерге суу чыгарып туруп 10 заманбап мындай көчөт чыгара турган питомникти коюп туруп эле адамдарга ушу көчөттөрдү $5 көчөттөрдү бекер таркатыш керек да. Бекер таркаттырып, мына алгыла дагы мына көчөттүн акчасы $5, мына 5 килограмм алма берип кой. Же болсо 5 килограмм гилас берип кой деп ошону алып туруп экспортко чыгарып Кытайга валютаны алып келип оборот кыла бериш керек да. Биздин Кыргызстанда 4 миллион гектар жер бар. Кыргызстандын жерин именно багбанчылыкка чыгарган да. Алла субханала таала Кыргызстандын жерин багбанчылыкка чыгарган да. Алла таала ушундай сонун жерди берген, суу бар, күн бар, 4 мезгил бар. Бардык нерсе өсөт бизде. Ушуну пайдаланышыбыз керек. Пайдаланыш Кыргыз керек эли деңиз, а? ушуну иштеш керек да. Жакшы. Өтө сонун. Азыр эми бул жерде кайсы көчөттөр бар дедиңиз, дагы бир жолу кайталап айтып өтсөңүз. Бизде азыр алма бар. Алманын аябай сонун 4 сорту бар. Алмуруттун 4 сорту бар. Мына азыр Талгарка, Санта Мария, Кармен, Деведжи деген сонун алмуруттар бар. Стенли деген кайнолубуз бар. Нектарин Алтоп, Биктоп деген номер 1 базар боюнча. И Глохевен деген шабдалыбыз бар. Так, адан сырткары гилестин 5 сорту бар. Фриско бар, Кармен бар, Ред Гигант, Giant Red деген. 38 калибр деген, ошол бар. Анан Регина бар. Так. Анан Эрли Биги дегени бар. Кокон гилестин, ысык жерге боло турган. Так. Анан Алмуруттар бар, Алмуруттар бар, onu айттым. Болду, бардыгын эле айтып бүтүпмүн. Келгиле туугандар, 30 июньга чейин мына ушул холодильник иштей берет. +2'де тура берет, мына ушул көчөт ойгонбой тура берет, силер алып барып отургузгандан кийин бир неделяден кийин ойгонуп туруп кадимкидей жашап кете берет. Мына буга 3 ай эле керек да, мына июнь эгилип бүттүбү? Мына июль, август, сентябрда бул өсөт, шагы бушат. Мына октябрдан баштап туруп уйкуга кирип кете берет. Всё, 3 ай эле керек да буга. 70 күндө бул пышат уже. Бушуп, жетишет деңиз. жетишет. Бага балакаттан өтүп, баягы эмеге переходной возрастынан өтүп туруп, уже деген туруктуу жашоосуна кирип кетет. Мынакей. Ушул эле көчөттөр туугандар ашып калгандарын Кудай кааласа биз күзгө ушул өзүбүздүн жерибиз бар, Азаматтын жери бар. Ошол жерге отургузуп коебуз, багып, семиртип, будан дагы чачтарын кудрявый, красавчик кылып туруп, күзгө даярдайбыз дагы. Күздө дагы келсеңиздер сата беребиз ушул эле көчөттү. Өтө сонун. Ооба. Азыр алдыңар эмне, кийин алдыңар. Эгерде акчаңар жок боло турган болсо, кайрылгыла. Тилкат жазып, бири-бирибизге мусулманча договор кылып, эркекче дегендей. Эме алып көчөт бере беребиз. Көчөттөр бар, кепилдиги бар. Кимге көчөт керек болсо 0550 20 0007. Абдулла Ташиевич, Бак Дөөлөт фирмасы. Борбор Азия биримдиги беле? Кандай? Борбор Азия багбандар биримдиги. Багбандар биримдигинде мен дагы бул кишинин группасындамын, тынымсыз, эч мына акылың жетпейт да. WhatsApp десең WhatsApp, Telegram десең Telegram, Facebook десең Facebook активный отурат. Кыргызстан боюнча ушу Багдабадты ушул агаз уюштуруп, Кыргызстанды канча жолу айланып койдуңуз? Кыргызстанды 6 жолу тегеренип чыктым. 6 жолу айланып, кайсы район, кайсы айылда эмне эгилет, эмне жакшы болот, бүт бардыгын анализдеп койгон достор. Эгерде сиздер ушул Абдулла Ташиевич менен бир дасторконун ичинде ордунда четинде олтуруп бир сүйлөшө турган болсоңуздар, бир күн аздык кылат достор. Бир күн аздык кылат. Бак боюнча сүйлөшө турган болсоңуздар, өзүнчө бир чоң кен да, Абдулла Ташиевичче. Анын эми азыр дагы сиздерге көп нерсени айтып берели дедик. Бул жакта болсо суук, сытта болсо ысык. Анан эми биздин дагы убактылуу чектелген мүнөтөбүз бар да, мүнөтөбүз бар. Кыска нуска айтканга аракет кылдык. Калган маалыматтарды ушу телефонго чалып, WhatsAppка жазып, Telegramдан жазып, группаларына катталып алсаңыздар, буйруса жакшы бак боюнча маалымат аласыздар. Эми сиздер үйдө караган багыңыздарды башкача карай баштайсыздар, 100%. Себеби бул жакта көп маалыматтар жатат. Пайдаланып калыңыздар, акылын уурдаңыздар.
Азыр эми Абдулла Ташевичтин балдары Түркиядан тажрыйба топтоп келатат го. Сиздер дагы Абдулла Ташевичтин акылын урдап калыңыздар, пайдаланып калыңыздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Тез кабардын бардык тармагынан көрсөңүздөр болот. Камтылган экран астында камтылган номерлерге чалып толук маалымат алыңыздар. Эми мына ичкериге бир назар сала турган болсоңуздар, көчөттөр бардыңыздарга жетет. Кеңири 30-июлга чейин келип алып жетишип калыңыздар буйруса. Эми туугандар, бул көчөттү алганы келгенде дагы бир канча маалыматтар айтылат. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Иштерге ийгилик Абдулла ака. Рахмат. Алла разы болсын жигиттер.